Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum. Hurmatly menin musulman bir tuğandarım. Jana tele nasat dolbarın körүүчүлөр. Sizlerin nazarınızda kayradan emen Şarapov Bahtiyarjan Akimoviç. Birinçiden bütkül alamды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таңатыпта күн баткан, чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттары жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала siz bizden uşul vaqqa çeyin qılgan qıraatыбызды, okugan namazыбызды, tutkan orozobuzdu, bergen sadaqabızdı, degele ar bir qılgan ibadatыбызды толугу менен kabul qılgan bolsun. Oşon negizinde pendeçilik qılıp, insandık qılıp, bilip bilbey qılgan күнөөлөрүбүздү, çoң qılgan jana kichine qılgan күнөөлөрүбүздү, açıktan açık kılgan, oşonda ele jaşoron kılgan күнөөлөрүбүздүн бардыгыны tüp tamırı менен keçirgen bolsun. Çındığında Allah Taala merimdilödü merimdüsü, Allah Taala ırayımdılödün ırayımdüsü, Allah Taala keçirimdilödün keçirimdüsü. Uşunday ulu bolgan Allah Taala siz menen bizdi жок жерден жаратты, кычыраgan күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, эки дүйнөдө бактылуу болсун деп дин берди, урматтуулар. Жана Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de hüküm berdi. Seler Allah Taala'ga eç kimde şerik kılbastan, şerik koşbastan ibadat kılgıla. Jana ata-enеңерге жакшылык кылгыла. Ошондой эле кошуналарга дагы жакшылык кылгыла. Анын ичинде колунда багары көрөрү жок жетимдерге деп Аллах Subhanahu Taala жакшылык кылууга өкүм бере турматтыган. Бүгүн биз ушул темабызда ошол өзгөчө кошунага жакшылык мамиле кылуу туурасында сөз кылмакчыбыз. Андыктан бизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Ова алхамдулилlah шүгүрчүлүк кылайлы, көптөн бери бардыгыбыздын жүрөгүбүздү өйүп жүргөн, мен жер алдым, ага үй салдым, эми ага документ чыгабы, чыкпайбы деп бардыгыбыз ары-сары болуп жүрдүк эле. Алхамдулилlah үстүбүзгө жакшы bir президентибиз Садыр Нуркожоевич келип туруп не кылды? Ал ушул жерлер берилсин деп чечим чыгарып берди. Буга шүгүрчүлүк кылышыбыз керек, bir урматтуу bir туган. Бирок ошол эле учурда дагы инсаниятты өкүндүрө турган нерселер болуп атат, урматтуулар. Аны сөзсүз эске алып айтып кетүүнү туура көрдүк. Анткени ооба көрбөгөндүн көргөнү курусун деген сөз бар эле. Бүгүнкү күнү урматтуулар, кичине өзүбүздүн жерге боло албай жатып, кошунанын тарабына өтүп кеткен, кошунага иза берген, кошунага ишеним көрсөтпөгөн учурлар дагы кездешүүдө экен. Ушул суроо өтө көп, аябай көп түшүп аткандыктан урматтуулар, андыктан ушул темада сүйлөшүүнү туура көрдүк. Ооба, динибиз мындан бош эмес. Динибиз мындан сыткары калган эмес. Динибиз бул туурасында ооз ачпай оң чыкпай калган эмес. Балким пайгамбары саллаллаху алейхи ва салламга Жабраил периште өзгөчө ушул кошуна туурасында ушунчалык көп насааттарды кылган. Кошунаңа жакшы мамиле кыл, кошунаңа көңүл бул, кошунаңа кара, кошунаңды сыйла, кошунаңды урматта, кошунаңды деген макта, кошунаңа жакшы мамиле кыл. Ушул туурасында кайра насаатын айта бергендиктен пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Мен ойлоп калдым. Мен дүйнөдөн өткөндөн соң ушул кошуналарым дагы мага мураскор болуп, менден калган байлыкты ушулар дагы кошуналар дагы бөлүп алат окшойт" деген ойда калдым дейт. Анткени урматтуулар, билебиз, ата дүйнөдөн кайта турган болсо, анын калган байлыгы балдарына мурас болуп калат. Кудум эле кошунадагы ушундай болуп калат окшойт деп ойлоп калдым дейт. Неге? Ага Жабраил периште кошунанын акысы туурасында өтө көп насааттарды бергендиги үчүн. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дагы бир хадисинде айтат: "Ман ю'мину биллахи вал яумил ахир." Kimde kim Allah'tın жалгыз ekendигине жана кыямат күнүнүн бар ekendигине iman keltirgen, işengen, imandуу musulman боло турган болсо, ал эч качан кошунасына ыза бербесин. Ал эч качан кошунасына ыза бербесин dedi. Демек, урматтуу туган, кайсыл адамда иман бар боло турган болсо, кайсыл адам имандуу боло турган болсо, бул адам эч качан кошунасына зыян бербеш керек. Ким кыямат күнүнө ишене турган болсо, сурак жооп боло тургандыгыны, бейиш, дозок бар экендигине ишенген болсо, демек бул адам кошунага зыян бербеш керек. Бул сөзсүз, урматтуу туган. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам башка бир хадисинде айтат: "Ким кошунасына ыза берсе, дегеле кимдин зыянынан кошуна аманчылыкта кала албаса,
Demek Allah'dan ушундай жаман экен, кошуна анын зыяны ары дайым кошуналарына тийип тура турган болсо, бул адам бейишке кире албайт деди. Демек, урматтуу тууган, мына ушунчалык деңгээлде шариятыбыз, ислам динибиз кошунанын даражасыны, кошунанын акысыны бийик көтөрүп ушундай деген. Ошондуктан урматтуу менин жалпы угармандарым, жалпы му'мин мусулман бир туугандарым, дегеле ыймандуулар, бардыгыбыз Аллах Таала ушунчалык берип атканда, ушунчалык мүмкүнчүлүк президенти шарт түзүп берип аткан учурда, жалпыбыз өзүбүзгө канчалык тийген болсо, ошончон эле ала турган болсо, урматтуу тууган, сөзсүз бул дүйнөңүзгө дагы, ахиретиңизге дагы жетет. Сизге чейин канча адамдар бул дүйнөдөн өткөн, биз дагы өтөбүз. Бизден кийин дагы канча адам келет ошол жерге, урматтуу тууган. Мына ошондуктан өзгөчө сизге канчалык өлчөмдө берилген болсо, ошону. Ооба, эми урматтуу тууган, алды жагыңыз жол болот, оң жагыңызда, сол жалыңызда жана арты жагыңызда кошуна бар деген сөз. Демек, сиз ушул жака өтүп кетпешиңиз керек, урматтуу тууган, өтүп кетпешиңиз керек албетте. Ошол эле учурда сиздин чатырыңыздын үстүдөн түшө турган карбы, мөндөрбү, жаандын суусу кошунаңыздын дагы чегарасыга түшпөш керек. Бул исламдын талабы, бул ислам дининин буйругу, урматтуу тууган. Асмандан түшкөн сууду мен эмне кылайын? Айланып кетейин, 1 метр кирген болсоң өзүңдүн эле жериңе. Болду, сууң дагы өзүңдүн эле жериңе түшөт. Мына ошондой кыл. Мен буга күнөөкөр эмесмин да. Ооба, урматтуу, асмандагы суудун түшүнө сиз күнөөкөр эмессиз, бирок чатырыңызды ошол жака эмне кылат? Такап, же болсо бүтүндөй жеткирип, акыркы чегге чейин жеткирип салгандыгына сиз күнөөкөр болуп эсептелесиз. Мына ошондуктан ушул кошуналар менен ынтымакта, кошуналар менен биримдикте, кошуналар менен тынчтыкта жашай турган болсоңуз, албетте сиздин жашооңуз дагы берекелүү болот, алдыга тынч умтуласыз, урматтуу тууган. Анткени бизде аталарыбызда жакшы сөз бар. Динге көңүл бурбаганда деле булар динчил болуп кетти, булар араб болуп кетти, арапташып кетти дей бергениңиз менен биздин аталарыбыз не деген? Алыскы туугандан жакынкы кошуна артык деген. Болду, мен сизге аят деле айтпай эле коеюн, хадис деле айтпай коеюн. Аталарыбыздын өздөрүнүн сөзү болуп атпайбы? Алыскы туугандан жакынкы кошуна артык. Неге, урматтуу тууган? Ар дайым сиз качан үйдөн чыгып атасыз, качан үйгө кирип атасыз? Сиз качан үйдө болосуз, кайсы убакытта үйдө болбойсуз? Сиз үйдө аялыңыз менен, балдарыңыз менен кандай мамиледесиз? Толук кошуналарыңыз көрүп, билип, угуп турат, урматтуу тууган. Ошондуктан бул алыскы кошунага караганда артыгыраак болот. Кала берсе, биздин аталарыбыз айткан, сен конуш алгыча кошуна алгын деген, урматтуу тууган. Эң биринчи кошунаны карап туруп, жер алганча кошунаны карап, кайсыл элден, кайсыл жерден, кайсыл динди карманат, канчалык деңгээлде мамилеси жакшы, бул неге каяктан көчүп келген, куулуп келгенби, же качып келгенби, же чынында эле мээнет үчүн келгенби, ошолорду карап туруп, андан кийин кошунан не кылгын, конуш алгын деп айткан, урматтуу тууган. Сиз макул хадиске деле көңүл бурбаң, аятка деле көңүл бурбаң, бирок өзүңүздөн улуу аксакалдарыбыз, өзүбүздүн эле чоң аталарыбыз, өзүбүздүн эле не кылгын, кадыр барктуу аталарыбыз дал мына ушундай сөздөрдү айтып кеткен. Андыктан ар бирибиз не кылышыбыз керек экен? Кошунага жакшы мамиле кылып туруп, мүмкүн болушунча кошунанын акысыны өзүбүз беришибиз керек. Биз кошунанын акысыны берели. Ооба, 5 колу барабар эмес. Сиз канча акысыны берип, сиз канча жакшылык кылсаңыз, көргөн бар, билген бар, урматтуу тууган. Ошол эле учурда көрбөгөн, билбеген кошуна бар. Кудум эле сиз жакшылык кылсаңыз менден коркот да, деген мен ушундаймын да деп сизге жамандык кылган кошуналар дагы бар. Алардын бардыгына чыдайсыз. Анткени биздин улуу имам Аззам рахматуллах алейхи бизге ушул жолду көрсөтүп, анан өзү дагы кошуналарга кандай мамиле кылгандыгын тарыхка калтырып кеткен, урматтуу тууган. Биз ооба имам Аззам мазхабындабыз, Ханафи мазхабындабыз, мына ушунун жолундабыз, түзүп берген жолунда, урматтуу тууган. Абу Ханифа рахматуллах алейхи ал деле бизге окшогон инсан болгон, ал деле жашаган.
туган, анын деле үйү болгон урматтуу туган, ал аалым болуп асманда, же болбосо элден өзгөчөлөнүп, обочолонуп, башка бир жерде жашап келип, анан маселесин айткан эмес. Жалпы ошол эл катарында эле кошуналар менен жашап туруп, бардык маселелерин айткан. Ошонун окуясында айтылып жүрө турматтуу туган, күндөрдүн бир күнүндө имам Аззам рахматуллах алейхинин кошуналарынын бирөөсү үйүнү сатылат деп жазып коюптур. Же болсо үйүмдү сатам деп Абу Ханифа рахматуллах алейхи барды. Барды үйүмдү сатам деп. Анан эмне үчүн ушундай зарыл болуп калды, муну сатып эми башка жака көчүш керек болуп калды дегенде имам Аззам рахматуллах алейхи айтат. Жок, канчага сатасың? 30.000 динар. Макул, мен ошончо динарды сага берейин, сен ишиңди, муктаждыгыңды бүтүрү дагы үйүңдө жашай бергин. Dedi, жанагы несе адам кошунасы сүйүнүп кетти. Өзүнүн жашаган үйүндө канча дагы урматтуу туган. Кажаты дагы бүтүп атат, үйү дагы калып атат. Сонун болот экен. Рахмат, Алла разы болсун сизден деп акчаны алды, алып үйүндө жашап кажаттары бүткөндөн кийин анан ойлоно баштады. Кандайча? Бул үйүмдү дагы алган жок. Акчаны карыз дагы деп айткан жок. Мына акчаны баарыны берип туруп урматтууган, үйүңдө жашай бери деп койду. Ушундай дагы адам болот экен. Мунун сыры эмнеде болду экен? Барып сурайынчы деп барды дагы кошунасы имам Аззам рахматуллах алейхи деге суроо берип атат. Сизге суроо, таң калыштуу. Кандайча? Siz үйдү барып көргөн дагы жоксуз, үйгө кызыккан дагы жоксуз, үйдү алам деген дагы жоксуз. Бирок мен сураган акчаны бердиңиз, карызга дагы деген жоксуз, кийин тапканыңда бересиң дагы деген жоксуз. Бул эмнеге, эмне үчүн дегенде имам Аззам рахматуллах алейхи айтып атат. Ооба, ал жылуу, жумшак өзүнүн сөзү менен айтып жеткирген, бирок биз кыргызга андай деп айта турган болсок жетпей турматтуган, ошондон өзүмдүн тарабынан кошом, анан илимдүүлөр мага сын тагып, комментарийин жазып, ар нерсени айтып бербеңиз урматтуу туган, мен ал нерсенин бардыгын түшүнөм. Имам Аззам рахматуллах алейхи не дейт? Өзү сен дейт бир акмак эле адамсың дейт. Кошунасыны ооба, негизи макташ керек эле урмат, ал жумшак сөз сүйлөгөн, бирок биздин тил менен айтканда мына ушундай деди, сен өзү бир акмак, эч кимге пайдаң тийбеген, зыянын пайдаңа караганда зыянын көп бир адамсың дейт. Азы сен бул жерде үйүңдү сатып көчүп кете турган болсоң, дагы кандай жерге барасың, кандай адамдарга кошуна болосуң, аларга дагы канчалык зыяның тийип, аларды канча кыйнайсың. Мына ошондуктан сенин жамандыгыңа, сенин кулук мүнөзүңдүн оордугуна мына биз шыдайбыз. Сен ушул жерде де жашай бер. Мен ошон үчүн бердим деди урматтуу туган. Мына ушундай дагы кошуналарыбыз жашоодо кездешет. Жок эмес, бар деген сөз. Андыктан мына ушулардын бардыгына не кылабыз урматтуу туган? Өзүбүз кошунанын акысын беребиз дагы, өзүбүздүн акыбызды талап кылбайбыз, өзүбүздүн акыбызды Аллахтан сурап алабыз. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү дуа кылып атат. Я Аллахым, мага жакшы кошуна бергин деп Аллахтан сурап атат. Биз дагы дал ошондой сурашыбыз керек. Эми кантип, кандай абалда кошуналар болуп калды урматтуу туган? Кошуна түрү менен болот. Чынында эле кошунаны сиздин жердешиңиз, таанышыңыз, мурдадан иштешкениңиз болушу мүмкүн. Жок, чоочун эле өмүрүңүздө көрбөгөн бир адам болушу мүмкүн. Ооба, ал ислам дининде болушу мүмкүн кошунаңыз, же болбосо башка эле динде болушу мүмкүн. Ооба, ал кошунаңыз чындап эле ислам дининде муъмин мусулман, тааныш, тууган кошунаңыз болушу дагы мүмкүн. Эми карап туруңуз урматтуу туган, эгерде кошунаңыз башка эле диндеги siz tanıvagan çoğun bir adam bolo turgan bolsa, anda sizdin mildetiniz oşol koşunaga koşunalık akını, koşunalık жақшы мамилени кылышлык сиз үчүн милдет. Бир эле акысы болот, кошуналык акысы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Зар разияллаху анхуга насаат кылып айтып атат. Абу Зар, качан сен тамак кылып шорпо кыла турган болсоң, сууну көрө куйдагын, бышкандан кийин кошунаңды дагы карап койгун деген. Абу Зар разияллаху анху өзү кедей, колунда жок, тапса жейт, таппаса жок. Мына ушундай адамга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейт урматтууган? Сен шорпо кылсаң сууну көрө куйгун деди. Мына ошон менен кошунаңа жакшы мамиле кылгын деди. Ооба, эми кошунаңыз чынында эле не болчу? Мусулман сиздин диниңизде, анан сизге кошуна болду. Бул адамдын эки акысы бар. Мусулмандык акысы бар, и кошуналык акысы бар урматтуу туган. Siz эки акысыны беришиңиз милдет. Ошол эле учурда кошунаңыз не болду? Кошуна болду.
musulman boldu, sizdin jakın tuğanыңыз, dosuңuz, qaysı tağаңыз, jeğeniңiz, bölöңüz, qaysı bir tarafdan sizge tuğan eken. Kırgızda jakşı bir söz var. Suraşpa, suraşsaң tuğan çıkıp kalat depçi. Suraşa kelseňiz, çында bile sizdin tuğanыңız ken. Anda bul adamga 3 tarafdan sizdin akыңız var, hormatly, mildetiniz var. 3 koşunalyk akысы var, tuğandyk akысы var, musulmandyk akысы var. Muna oşonduktan, hormatly meni musulman bir tuğandarım, bardygybız ne kılaýly? Bir garış yer üçün qoşunağız menen ömür boyu teskeri qaraşpastan, bir qarış yer üçün ömür boyu qoşunanın uyga kirbesden dünyeden ötüp ketsek, hormatlygan anda ahiretimiz korkunçlu bolup kalat. Muna oşonduktan ne kılaýly? Bardygybız gel qoşuna keçirip koy meni. Uşunday bilbesden kirip algan ekenmen, men uşul sözdü uqqandan keyin boldu, tawba kıldım deseňiz hormatlygan, siz çыныгы imandu Allah'a jana kıyamat gününe işengen, çыныгы imandu qoşunalardan bolasiz. Owa hormatlygan bir ile doğru, bir ile zamanda yaşap atabız. Men dele aytkanym menen hormatly tugan, men dele pendeçimin de pendemine kemçilikdömün. Men qoşuna nemenen agorotumdan art tarafdan, bul buruç tarafdan qoşunaga 1 metr kirip kettirmen. Çınında ele dairatkana saldım ele, bilbegen amalda 1 metrede kirip ketipdirmen. Anan uşul jaktagı qoşunam öte jakşı adam da maşallah. Kelip kaldı aytdı, qoşuna bul jaktan kirip ketipsiz deydi. Tu eta men bilbepdirmen. İşe kazıp koygonmun, fundamentini kuyup koygonmun da. Boldu ne kılat degem ayla jok kömöbüz, bul jakka jılabız desem, qoşunanın jakşılıgını karaňyz hormatly. Qoşunan kanday jakşı bolsa, jaşaoňdagy jеңil bolat da. Al aytat, "Jok" deyt qoşuna. Qala bersin, uşunçalyk çukup, uşunça mehnetli kılıp koyupsuz, bul uşul boydan qala bersin. Anda kanday bolsun? Men bul jak siz taraftan 1 metr bul jaka kirip alam, menin uyum bul jaka jılattagın, bul jakta menin agorotumdagy biraz kenenirek bolup kalat eken deyt. Razısız bu deyt, men 10 jol razımın goy. Antkeni bul jakta kazıp koygan, fundament kuyup koygan, muну tolturuş kerek, kayra bul jaka jılış kerek, kança mehnet, kança wagtda hormatlygan. Men razımın, boldu, siz bul jaka kirip alaberiňiz dedi. Dedim, bul kirip aldı, sonun jaşao. Maşallah. Qoşunalaryň jakşı bolsa mına oşol. Hazır çynny aytkanda men hormatlygan ary beri çakyrlar bolup turup, uyga köp dele barbay kalym da. Uyga köp dele bara albaýym da, uygaçı. Keçinde barıp kalyşym mümkin, taňga mal barıp kalyşym mümkin, barıp ele tiýip ele kaýtyp kalyşym mümkin. Meni tolluk uy bilemde karap, maşallah, oşolaga jardam berip, emne bar, emne jok, emne muhtaçlyk bolup kalat bolsa, kirip oňdap jasap bergen, bular menin qoşunalarym. Bular menin qoşunalarym hormatlygan. Muna uşular jakşı bolgondygy üçin, ana men uşunday wagt bölüp gelip sizlerge masele aytyp, wagt bölüp barıp sizlerge özüm bilgen jakşı şariat maselelerini jetkirip kelewge mümkinçilik bolup atat. Jalpybызга, bardygybызга muna uşunday qoşunalar kerek hormatly tugan. Antkeni hormatlygan, men bul jerde jok bola turgan bolsam, alar bardygy üýümde korup, moldeke jok ele, damylla üýde jok ele, al bilbeýim qaçy wagtda kelet, hazır eşigi kultak dep menin köçötlerime su koyup koya turgan, degele üyümde karap turgan, buları jalpy qoşunalar. Bardygybızdy mildetibиz mına uşunday hormatlygan qoşunaga jakşı kılıp, emi owa jol jaktan çıkıp bala turgan bolsaňyz hormatlygan, Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisde aytat, kimde kim Makul jol jaktan mı, qaysyl tarapdan bolsa, qoşuna bolsa qoşunaga beretkensiz. Jol jaktan bola turgan bolsa, hiç kim talaşpay aytat. Bul degen hökümetden jeri hormatlygan, myzamsız çıkıp ketdiňiz. Qaysyl tarapdan dagı hormatlygan Paýgambarymyzyň hadisinde gelet, bir garış jerde uğurdap myzamsız ala turgan bolsa, bir garış qoşunanın akısına kirip kete turgan bolsa, Allah Taala kıyamat günü 7 katar jerdi anın moynuna uquruk kılıp salıp koyot, kişen kılıp salıp koyot, hamıt kılıp salıp koyot degen hormatly tugan. Moynuňyzga mundan şunday bolat, körgen adamdyn bardygy bilet. Bul degen jer urdagan eken, bul degen qoşunasynın jerine kirip ketken eken, bul degen özünün çegerasına toybogon, başka birödün çegerasına köz atkan adam eken dep bardygy bile hormatly tugan. Oşonduktan bul dünýede şermende bolgonuňyz hiç nerse emas. Ahiretde şermende bolboýly, ahiretde jalpy elge uyat bolup kalbastan, bardygyz azyrtan qaysyl jerde bolboňyz, özüňizden çegaraňyzdy ala turgan bolsaňyz, adal emgek menen muna oşol sizdi qaratat, muna oşol sizge jetet hormatly tugan. Emi qoşunanyň akysy çynynda ele hormatly tugan bardygybызga aytılıp jüret. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem doğrunda 7 üy bile var ele, 7 qoşuna.
Жетеутен кедей урматы туган. Эми ошолордун бирөөсүнө койдун башы белек болуп келип калды. Мына койдун башыны жеп бышырып жеп коюңуз деп келди эле. Бул алып туруп ойлоду. Мага караганда бул кошунам ачкараак болсо керек. Бул кошунам бизден дагы бир аз кедейрээк эле. Ушуга берейинчи деп ага берди. Берди эле, ал дагы рахмат, Алла разы болсун деп эле бышырып жеп койгон жок. Балким алып туруп ойлонду. Азыр мен бышырып жеген менен курсагым тойсо, бул жактагы кошунам не болот? Бул мага караганда муктажыраак болсо керек деп берди. Мына ошентип 7 үйдү айланып, эң биринчи берген адамга кайрадан койдун башы келип калды, урматтуу тууган. Караңызчы, кандай ынтымакта, кандай бири-бирини ойлогон кошуналардын бири-бириге болгон мамилесини. Мына ошондон бардыгыбыз бири-бирибизге ушундай болушубуз керек. Дагы элибизде ушундай бир сөз бар экен. Кошунаң бай болсо бай болгон, кедей болсо кедей болгон деп. Бул кандайча? Мунун түшүнүгү ушундай экен. Эгер кошунаң кедей боло турган болсо, сен не кылгын, урматтуу тууган, ошону кедейлигини билдирбестен берип тургун ошого. Эгер кошунаң бай боло турган болсо, анда ошого сен дагы байдай кылып мамиле кылгын деген сөз экен, урматтуу тууган. Мына ошондуктан бул кошуна колунда бар боло турган болсо, анан келип паткалендик кылып, ар бир жумушуну бүтүрүп берип, кызматыны кылып, колунда жок боло турган болсо, булар ушундай, булар өнбөйт, өспөйт деп, аны төмөн санабастан, балким, урматтуу тууган, кошуналарга бардыгыбыз жардам берип турайлы. Ооба, негизи кошунанын акысыга көңүл бурбай калдык, коңуша менен такыр ойлонбой калдык, урматтуу тууган. Шарият боюнча сенин үйүң кошунанын үйүнөн бийик болбош керек. Неге сенин үйүң күндү тосуп калып, бул жака, урматтуу тууган, күндү тосуп калбаш керек. Шарият мына ошол эле учурда шариятта, урматтуу тууган, сенин терезең кошуна жака бурулбаш керек. Анткени сен чыгып терезеден караган учурда кошунаңдын жалпы үйүндөгү эмне бар, алар көрүнөт. Мына ошондон бул адепсиздик, урматтуу тууган. Анткени кошуна не кылат? Өзүнүн нагороду тосуп боло турган болсо, аялы менен ойношу мүмкүн, чуркашы мүмкүн, деги эле кыска кийинип алып туруп, өзүнүн нагородунда жумуш иштерини кылышы мүмкүн. Ошону карап турганыңыз бул шариятта уруксат берилбеген, тыюу салынган нерселерден. Эми, урматтуу тууган, эң Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан сөзү бар экен, аны дагы айтып өтпөсөк болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: кошунанын аялы менен ойноштук кылуу, кошунанын аялы менен зына кылуу бөтөн 10 аял менен зына кылгандан дагы жаманыраак деген экен, урматтуу тууган. Бул деген сөз, кошунаңыз кожоюну качан кетип атат, качан келет билесиз. Кошунаңыздын аялы менен жакшы мамиледе болуп албаңыз, балким эркек эркеги менен, аял аялы менен жакшы мамиледе болсун. Макулбу? Кошунанын мамилелери дал мына ушундай, урматтуу тууган. Анткени билесиз да, кошунан качан чыгып кетеми, качан келет, кайсы учурда келиш керек, урматтуу тууган. Мына ошондуктан кошунага кылдат мамиле кылыш керек. Бул деген сөз башка 10 менен ойнаштык кыла бер деген эмес. Балким андан дагы не кылын тыйылыш керек. Бул деген сөз, урматтуу тууган, аял затынын, деги эле кошунанын кыздарына дагы аяр мамиле жасаш керек. Ал кудум эле өзүңүздүн кызыңыздай, кудум эле өзүңүздүн бир тууган карындашыңыздай болушлугу бул шарт, урматтуу тууган. Эми кошунанын бири-бирине болгон акысы, кошунаңыз кубанса, сиз дагы кубанышыңыз керек. Ал деген сөз, кошунаңыз машина алып келдиби, сиз дагы кудум эле өзүңүз алгандай сүйүнүп, кубанып, биз машина алдык дешиңиз керек, урматтуу тууган. Анткени кокус бир ооруп калсаңыз, кокус бир жака барыш керек болуп кала турган болсо, скорый чакырсаңыз, алысыраак ал келбей жатат, ушул кошунаңыздын машинасы турат. Ушундай болуп калды десеңиз, ошол заматта ал жеткирет, урматтуу тууган. Кошунаңыз машина алса, ичиңизге эшек өлүп, кабагыңыз бүркөлүп, биз дагы эми алышыбыз керек, ал алып атпайбы деп ага өчөшүп жашашлык, бул динсиздик, бул ыймансыздык, урматтуу тууган. Кошунаңыз эмне алды, деги эле эмне үчүн кубанып атат, ошого жараша сиз кубанышыңыз керек. Диван алган болсо, сонун болупту деп кудум эле сиз алгандай. Ушундай жакшы нерсе алган болсо, кудум эле өзүңүз алгандай кубанышыңыз керек. Ага өчөшүп жашабаң. Демек, бул машина алып туруп, биз дагы машина алышыбыз керек деп барып эле кредитке болсо дагы карыз кылып
клубтагы мына мен деле алдым деп баш көтөрбөстөн, муну болсо бул эски экен, мен керек болсо жаңысын алып аламын деп туруп бой көтөрбөстөн, жок, ошол кандай нерсеге кубанса, сиз дагы ошондой кубанышыңыз керек. Ошол эле учурда, ушун эле тескерisi, кошунаңыз кайсы нерсеге кайгырып атат, сиз кайгысыны тең бөлүшүңүз керек, урматтуу. Анткени инсан бир бала несе бирөөдөн жакындан айрылып калган болушу мүмкүн, кандайдыр бир кысыкка учурап калган болушу мүмкүн. Ооба да ушуну көрүш керек болчу да булчу. Ушундай болот деп ойлогом мен деп туруп, аны табалабастан, жок, ошо менен төң тазияны билдирип, тең бөлүшүп, кайгырма, мына биз турабыз, сен буюрса жалгыз эмессиң, мына биз сага толук жардам беребиз, не керек айта бер, үйүңө туугандарың батпай жаткан болсо, мана менин үйүм бош, эгерде сага идиш аяк керек болуп аткан болсо, мана менде бар деп толук ага апак-чапак ийнежип дегеле, урматтуу тууган, ошону менен камырдай жуулушуп, жакшы мамиледе болуп, алыш бериш болуп турушлугу шарт, урматтуу тууган. Ошол эле жолдо бардыгыбыз билебиз, Имам Азам рахматуллах алейхинин кошуналары кандай зыян бергендигини. Урматтуу тууган, кошуна дегенде эле жаныңыздагы эле эмес, оң жагыдан 40 үй, сол жагыңыздан 40 үй, алдыңыздан артыңыздан 40 үй, булар бүт барды кошуна болуп эсептелет. Ооба, Айша энебиз айтты, кошунамдын эң акыллуурагы ким деди эле пайгамбарыбыз айтты. Кимдин эшиги жакын болсо, ошол акыллуураак, урматтуу тууган. Эң жакыны мына ошол. Канча дагы эме ушулардын бардыгы сизге кошуна болуп эсептелет. Андыктан бул жака мусоркаңызды таштап, таштандыңызды таштап, жаман нерсени бул жака таштаганга акыңыз жок. Сиз ага ыза берген болуп эсептеленесиз. Ошон эле учурда, урматтуу тууган, дагы айтып кете турган нерсе, эгер азыр алхамдулилла ар бир көчөгө мусорду таштандыны таштаган машина кирет, ошону анык билип туруп киреби, анан мусоркаңызды жолго чыгарыңыз. Келбей калган болсо, кайрадан эле алып кирип кетиңиз. Ап чыгып койдум, эми келбей калды, менде эмне күнөө деп, бул жерде иттер көтөрүп, иттердин алын чачып, калган кошуналарын үйгө көтөрүп баргандыгы, бул сизге эмне болот? Күнөө болуп эсептелет, урматтуу тууган. Ошол эле учурда кошуналар мал бакканда дагы, ит кармаганда дагы кошунага зыян бербей тургандай кылып кармаңыз. Ит багып алдыңыз, ал түнү менен ажылдайт, кошунанын терезесине барып кыйкырат, аны не кылат? Уктата койбойт. Итиңе же тамак бер, же байлап койчу десе, сиз байлабайсыз. Итти түндө бошотуп коюш керек да, мен ошон үчүн бактым да, деп эле ага зыян бере бербестен, урматтуу тууган, мында итти жок кылсаңыз, жакшы кошунаңыз итке караганда жакшыраак сизге карап берет. Ошол эле учурда, мал караган учурда дагы, урматтуу тууган, анын сассыктыгы, шамал келген учурда, урматтуу тууган, эшиги ошол жака коюлуп, ошол жака жытынын жетип турушлугу, бул сизге, урматтуу тууган, күнөө болуп эсептелет. Ар бирибиз, менде бар да, өзүм билем, өзүмдүн огородум деп, тоок багасызбы, мал карайсызбы, дегеле ит багасызбы, эмне кылсаңыз дагы, кошунанын дагы акысыны карап кой туруп бага турган болсоңуз, анан, урматтуу тууган, сиздин үйүңүздө береке болот, анан ыйманыңыз көтөрүлөт, анан жашооңузда, урматтуу тууган, тынчтык, ынтымак, биримдик болот. Эгер бул акыларга көңүл бурбай турган болсоңуз, анда, урматтуу тууган, сиздин ыйманыңызда шек бар. Анда сиздин мусулман экендигиңизде, сиздин ыймандуу экениңизде шек болуп калган болот, урматтуу тууган. Акыры кыяматта азабыны тартып каласыз. Андай нерседен Аллах Таала бардыгыбызды сактаган болсун. Эми караңыз, Ибн Мубарак дегеле мурдагы сахаба пайгамбарыбыздан кийинки табииндерде ушунчалык жакшы окуялар бар, кошуналарга мамиле кылгандыгы, кошунанын канчалык деңгээлде жакшы экендиги туурасында. Ибн Мубарак ошол эле учурда Имам Азамдын дагы окуясында айтылып жүрөт. Бир адам, Имам Азам рахматуллахын кошунасы, үйүмдү сатам деп коюптур. Имам Азам келип сурады, канча десе, не дейт? 1000 динар. 1000 динар. 100 000 динар. 100 000. Айтты, бул үйүң эски болсо өзү, мынча кымбат айтып атасың. Бул негизден чын-чын акенде 50 000 деле турбайт. Көп болсо 30 000 динар болушу мүмкүн. Десе, кошунасы айтат, билем дейт. Сиз айткандай эле 30 000 эле. Бирок 70 000 кошунам сиз турасыз го деди да. 70 000 сиз, мен үйүмдү саткан жокмун, мен кошунаны сатып атам. 70 000 сиз турасыз. Дегенде, урматтуу тууган, Имам Азам рахматуллах өзү уялып кетти. Уялып кеткенде айтты, кое бирөөгө айтпа муну. Бирөөгө айтпа муну. Кел, мен ошо 100 000 динар
материалды берен, сен сатам деген жазуыңды алып қойдағын, өзіңді жашай берген деді да, урматтуу тууган. Дал мына ушундай 100 миңдик дегеле сатқысыз, сатып алгысыз, баасыз кошуналарды біз Аллахтан тилешибиз керек, жана өзүбүз ошондой кошуна болуунун аракетин кылышыбыз керек, урматтуу тууган. Эми карасаң, кээ бирлер айтып атат, жашы бир канчага барып калган, эрте кечпи кетет деген үмүт болуп калган. Бирок бир карыш жер үчүн тишинин кирини шоруп, тырышып бербей турган. Эрини деле укпайт, күйөө жолдошун укпайт, балдарыны деле укпайт, кошунасын деле укпайт. Жок, менин атымда мен бербеймин бул жерди. Айланып кетейин, сизге окшогон канча адамдан калды бул жер. Эртең кеткенде, урматтуу тууган, кошуналарыңыз бардыгы мактап келсин. Рас болду ушул, эми мына жылдырып алайлы, мынан кутулдук го деп калбасын, урматтуу тууган. Тирүү кезиңизде бардыгына ачык айкын кылып койсоңуз, урматтуу тууган, эртең балдарыңыз дагы көчөдө ачык айкын жакшы ойнойт деген сөз, урматтуу тууган. Мына ошондой кошуналарга бүгүнкү күнү ооба, кээ бир жерлерде, урматтуу тууган, баягы техника жетишпегендиктен мектепке барат, дегеле башка бир жака жолго чыгып калат. Сиздин машинаңыз бар боло турган болсо, ошолорду алып алышлык бул дагы кошунанын милдетиден. Алхамдулилла, биз өтө сонун заманда жашап атабыз, урматтуу тууган. Канчалык жакшылык кылсаңыз дагы, жакшылыктын түрү көп. Колуңуздан келишинче кошуналарга жакшы мамиле кылып, урматтуу тууган, болбосо, эч нерсеңиз жок болсо, кошунага жылмайып карап, жакшы жылуу сөзүңүздү айтып, өзүң мүмкүн болушунча кошунадан биринчи сиз ассаламу алейкум деп салам берип, аны менен жылуу жумшак учурашышык сиздин милдетиңиз. Бардыгыбыз биринчи өзүбүздүн милдетибизди билип кыла турган болсок, урматтуу тууган, анан акыбызды Аллахтан сурай турган болсок, жашоо өтө жеңил болот. Бүгүнкү күнү жалпы эле элде бардыгы өзүнүн акысыны гана талап кылып калды. Менин укугумду тебелебе, мен билем укугумду деп эле бардыгы укугуну талашып калды, урматтуу тууган, милдетини билбей калды. Мына ошондуктан ата бала менен, бала ата менен, эне кызы менен келише албай калды. Неге? Бардыгы өзүнүн укугун талап калып калды. Кайсылы жерге болсо, динсиздер мына ушундай кылат, урматтуу тууган. Динсиздер бүгүн балдарыбызга, бүгүн кыздарыбызга айтып атат, үйдө атаң урушса, апаң урушса бизге айт депчи. Неге баланын укугуну талап кылып атат? Мугалимдерге дагы мына ушундай кылып атабыз, мектепке жөнөткөндө мугалимиң эжекейиң урушса мага айт. Я Алла, аталарыбыз, атабабыз эзелтен айтып кеткен, болушчактын баласы урушчак болот деп. Эми бул сөзсүз не де болсо деле анан алып коесуңуз, менби, мен алышым керекпи, мен милдеттүүмүнбү деп ага сөз кайтарат. Эми жашы балаң, өзүңдүн балаң ошентип атса, анан либой ата-эне, ар бир ата-эне урушабы, ар бир ата-эне кыйкырабы, кыйкырса кыйкырбаң. Кыйкырганга акыңыз жок. Я Алла, биз балдарыбыздын, урматтуу тууган, укугуну корбойбуз деп атып, аларды чектен ашырып жиберип, эртең өзүбүз кыйналып калабыз. Эртең өзүбүз ар бирөөбүз кыйналып калабыз. Аталарыбыз айтат эле, балам балалуу болгондо билесиң депчи. Эртең өзүңүздүн балаңыз дал сизге мына ошентип сөз кайтарып, өзүңүздүн балаңыз дал мына ошентип сизге каяша айтып, өзүңүздүн балаңыз ошол жака менин укугумду коргоп бергиле деп арыз жазып, анан сиз балаңыздын себебинен колуңуз кишен салынып, балаңыздын себебинен 72 саат кармалганыңызда, ошондо билесиз аттың деп арман кыласыз. Андыктан урматтуу менин мусулман бир туугандарым, жалпы балдарыбызга дагы, кыздарыбызга дагы, өзүбүзгө дагы биринчи милдетибизди билейли, аларга милдетини үйрөтөйлү. Качан милдетини билгенден кийин, урматтуу тууган, анан акысыны Аллахтан талап кылууну үйрөтөйлү. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, албетте кыяматка жакын жалпы адамдар акысыны гана талап кылат деди. Пайгамбардын достору эмне кылды? Сахабалар сурады. Ошондо биз эмне кылайлы дегенде, силер ар бир адамдын акысыны бергиле дагы, өзүңөрдүн акыңарды Аллахтан сурап алгыла деди. Акыйкатта урматтуу, Аллахтан
турап, siz чынында эле ошолордун акысыны берип, кошунага жакшы мамиле кыла турган болсоңуз, иншалла жашооңуз ошол жерде жашоо береке болот. Ошол айылдан кеткиңиз келбей турматуган, ошол жерде гана жалпы сиз өнүгүп өсөсүз. Анткени өзүңүз жаман болуп, кошунаны жаман дей берсеңиз, урматтууган, жакшы кошунаны каяктан табасыз? Көчүп кетип эле жок, урматтууган. Кыргызда жакшы сөз бар. Көчтүң, өчтүң дейт. Сиз бул жерде мындалар жаман экен, кошуналар жаман чыгып калды деп туруп көчүп кеттиңизби, өчтүңүз. Барган жердегилер дагы сизде айтат, бул жаман экен, ошол жерге батпай, анан бул жака көчүп келиптир деп айтат, урматтууган. Мына ошондуктан мүмкүн болушунча бардык кошунанын жакшы жагыны ашырып, жаман жагыны жашырып, ошолорду мактоонун аракетин кылабыз, урматтууган. Анткени bizde жақсы сөз бар аталардан. Қыңырылған иш 40 жылда билинет деп коет го. Бүгүнкү күнү 40 жылга жетпей эле, бир 40 күнгө жетпей эле билинип калып аткан учуру. Азыр сиз мына кошунаңызга айттыңыз, урматтуу тууган, үйүңүзгө баргычаңыз эле айланып туруп кайра өзүңүзгө келип атат. Сен айтымсың го депчи. Жер карап калып атасыз. Жок, мен мындай айтып койгонмун. Мындай айтасыңбы, кандай айтасың? Сенин оозуңдан чыкты деген сөз, урматтуу тууган. Ошондуктан Хасан Басири рахматуллах алейхиге бир адам келип туруп айткан экен. Сизди мына кошунаңыз ушундай деп жамандады десе, Хасан Басири рахматуллах ушунчалык сүйүнгөндүктөн чоң идишке курманы салып, ошо кошунасына апарып берген экен. Рахмат кошуна, сиз мени ушундай деп айтыпсыз, гыйбат кылыпсыз, мен ошол мага жакшылыгыңызды өткөрүп берипсиз, мен аны башка нерсе менен толуктап бере албаймын, ушуга алып ыраазы болуп коюңузчу. Бул деген сөзүмө туган, жамандаса сен дагы кошо, өзүнү билем, өзүн билип алсын дебестен, жок, кайрадан мактап коюңуз. Мына ошентип урматтуу тууган, вакыт деген вакыт экен. Сиз биздердин 1 саат вакытыбыз дагы өтүп кетти. Андыктан урматтуу менин мусулман туугандарым, Аллах Таала ар бирибиздин кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылып, жакшы иштерге буйруп, кошуналар менен ынтымакта жашашты Аллах Таала насип кылсын. Шаршемби saat 20:40'da түз эфир бизди көрө аласыздар. Андан кийин Ак чөлмөк программасы уланат.